Ассаламу алейкум, рахматулла. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Баарыңарга салам Москвадан. Видео обращение биздин чоңдорго. Бийликтеги депутат премьер-министрге. Мен жаңы эле бир видео көрдүм да. Бул видеону көрүп алып ушундай нервтенип, ушундай жаным чыгып, бир жактан ичим ачышып, боорум ачып отурам да. То есть отурабыз бул жерде. Бардык бул жерде 20-30 биздин дос балдар бар. Премьер-министрдин дагы бир сүйлөгөн сөзүн угуп алып, ушундай бул сөздү кантип мындай уялбай айтты, мен таң калып атам да. Ошо көчөдө жаткан кыргыздарга кайрылуу жасап атат. Ошо жерде жатып сабыр кылып турула деп. Ошо премьер-министрдин өзүн жөнөтпөйсүңөр, ошо Москвада ошо көчөдө жатсын. Кулянка уруп алабы, или сумкасын жастык кылып жатып алабы. Биз мисалы кыргыз элин биз депутаттарды 120 депутатты мисалы бар жок видео обращение азыр мен YouTube'ду көрсөм азыр миллион мындай обращение бар экен да. Улуу урматтуу депутаттар, улуу урматтуу премьер-министр, силер урматтуу дегенге да татып айтасыңар да мындай. Силер өз жумушуңарга өзү недостойный болуп атасыңар. Мындай грубо айткандачы. Силер толко мында ак көйнөктү кийип, галстукту тагып, 570-те Lexus'da барып, понтуруп атасыңар да, өзүңөрдүн понтуңарды, бизнес. Просто азыр кандай десем, мен ал жерде бул видео обращение просто мындай кандай десем, мага жардам бергиле, же тиги досума жардам бергиле деген кайрылуу эмес бул. Бул кыргыздарга жардам бергиле деп. Потому что биз силерге ошон үчүн добушубузду бергенбиз. Силерди ошон үчүн шайлап ак үйгө биз жөнөткөнбүз, эл жөнөткөн. Силер өзүңөр 120 депутат өзүңөрдү шайлап алып, өзүңөрчө эле мамлекетти башкара албайсыңар. Эл биринчи өчүрт, эл. Эл анан силерди колдосо, анан кийин депутат болосуңар, министр болосуңар, президент болосуңар. Биздин президентке да кайрылуу. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, биздин мигранттарды алып кирип алгыла. Мындай бүтүн дүйнө жүзүнө шерменде болдук мындай айтканда. Кыргыздар көчөдө басып кетип атат. Хотя бы силерден мындай кандай десем, акча сураган жок мындай. Или билетине акча сураган жок. Просто жолду ачып берип койгула, киргизип алгыла өзүнүн жерге. Алар силер милдеттүүсүңөр, потому что ошол нерсегечи. Азыр дагы бул видеону тартышма себеп просто азыр жалган айтпасам 1 саат болуп калды да. Кыргыз 2-3 баланы көрдүм. Ачка калыптыр, квартирасынан чыгарып коюптур, орустарчы, чыгарып коюптур. Блин, брат, акча берип турчу, жардам кылып турчу. Көчөдө калдык, блин, курсак ачты дейт. Көчөдө калтырдыңар, мындай айткандачы, кыргыздар, көчөдө калтырдыңар да. Элементарный бир мындай жолду ачып, мындай киргиз албагандан кийин элиңерди эмне кылып отурасыңар просто. Кетип эле калгылачы 120 депутат. Президент баш болуп. Просто мындай мен өз бу кайрылууну жасабайын эле деген, мен просто намыстанасың да, мындай уяласың. Мен силерге мага жардам бергиле деп айттым, ошо көчөдө калган кыргыздарга жардам бергиле деп атам. Силер милдеттүүсүңөр. Милдеттүүсүңөр силер. Потому что биз силерди, мисалы президентибиз намаз окуйт экен, иншалла баары жакшы болот деп үй бүлөм семейный шайлаганбыз президентибизди Сооронбай Шариповичти. Мисалы силердин бир эле жумушуңар бири-бириңе монда чукумай болуп калды. Калып эле мынтип элди мындай алаксытып, чалгытып, или бул жерге барып алып, политика кылып,
тияка барып политика кылып элди чалгытып, кыргыздар кичине ойлонойлучу. Мен бу 2020 уже мо шайлоо болот буйруса, мо коронавирус дагы бул дагы жок болот. Буйруса жок болот иншалла. Бул деле эми Алланын сыноосу да. Мо 120 депутатты шайлап эле коелучу эркекче. Буларды билет, бизге кереги жок. Мен жүрдүм го, мен мисалы аттарын атабай эле коеюн. Кыргыздар мен жүрдүм, бир 3-4 депутат мен жүрдүм. Булар элим, жерим дебейт эркекче. Булар барса, билин, өздөрүнүн байлыгын сактаса, өздөрүнүн фондун урса, бизнесин урса, ушундай болот. Биз көчөдө жүрөбүз, талалап. Көчөдө калды кыргыздар талалапчы. Дагы мо шайлоодо ушул эле 120 депутатты алып барсак, дагы ушулар бири-бирин чукуп, бири-бирин бизнесин чоңойтуп ушинтип эле жүрөт. Бизди элди ойлобойт булар. Тоалым ушундай ыйык, мындай Рамазан айында дагы мындай өзүм мен озум жабык да. Азыр буйруса дагы канча калды? 20 мүнөт калды да, озду ачабыз. Мындай просто ичиң ачат деп мусулмандык мындай спатам калбаптыр да биздин чоңдордочу. Премьер-министр кантип уялбай айтты дейм да ошо сөздү мындай. Ошо жерде жатып эми түнөп эптеп сабыр кылып тургула деп. Алып кирип кетпейсиңер мындай. Мен ал жерде мен эч кандай бир тууганым жок. Или агайыным жок, мындай эже карындашым жок. Ал жерде бирок баарыбыз ошолордун ордуна коюп көрөлү да. Ошолордун ордуна өзүбүздү коюп көрөлү. Премьер-министр ошол жерге барып жатып көрбөй экен? Или бир күн ошол жерде пешком басып көрбөй экен? Мен буйрусам о 2020 шайлоодо бардык спортсмендерге, бар жок жигиттерге кайрылам. 5 миң, 20 миң, 100 миң акчага алданбай, ушуларды шайлабайлы. Биз элибизди, жерибизди мо чоңдорго шайлап алсак, баарын жерибизди чекеден жок кылып, дагы ушинтип көчөдө калабыз. Бул ушул нерсе көчөдө калганыбыз бизге сабак болсун. Бизге сабак болсун. Просто бул жакта туруп алып жардам берейин дейсиң, но азыр мисалы өзүм мен бай адам болсом, мисалы азыр көчөдө калган 3 кыргыз балага мисалы 5 миңден ошо квартирасынын акчасын берип, тамак ашын берип, жардам бергим келди. Эми мен өзүм дагы бул жака жумуш иштегени келген болсом, кантип жардам берем мен? Чоңдор билин кынтып эле жеп отурасыңар. Жана ким эле? Жапкеев. Сыймык Жапкеевди колдойлу, баарыбыз колдойлу. Мен ал кишини, жигитти мен ал тааныбайм. Раз ушундай биздин жеп жутарларды айтып атабы, кустуруш керек. Кустуруш керек. Давай билин баарыбыз колдоп, мындай поддержка кылып, карыз болсо карыз болойлу. Биз Москвадан деле барабыз, буйруса мо жол ачылсачы. Бу шайлоодо мо депутаттарды колдобойлу, короче, баарыбыз колдой эле коелучу. Көчөдө калган, бизди көчөдө калтырган депутат, министрдин кереги барбы? Кетип эле калгылачы. Билем да мен деле эми азбы көппү жүрдүм да булар менен, мен билем да. Жардам берсе мисалы мага, башкага бермек да жардамды. Силерден кыргыз жигиттер, спортсмендер деп аткан себеби, спортсмендер, мен өзүм спортсмен болгон үчүн билем да, спортсмендер намыскөй болот. Элим, жерим дейт да. Раз элим, жерим деп флагты көтөрүп аткандан кийин, биринчи ушу шайлоодо депутаттарды шайлагандан мурун жерибизди ойлоп туруп, тыйынын албастан элим, жерим деп күйгөн адамга добушубузду берели. Силерден сураныч. Шайлап эле койлу. Мен если ушулардан 5-10 миң, 30 миң алып байысак, байып или жумушубуз бүтсө бүтүп кетет эле. Жүрөбүз талалап, баарыбыз талалап жүрөбүз. Көрүнгөн жерде кул болупчу. Же Кыргызстанга кетейин десең, Кыргызстанга кете албай, ушундай эл болдук да.
Просто көчөдө калганды көрүп алып ушундай ичим ооруп атат да. Азыр оно жерде 3 кыргыз баланы көрүп алып дагы ичим ооруйт. Мындай биздин бийлик не кылып атат дейсиң да. Силерден кыргыздар сураныч, көзүбүздү ачайлы. Кичине Жапикеев айтып атат, кичине акыйкатты айтса көтүңөр көтөрбөйсүңөр. Грубо айтканда мына силерден сураныч, кичине көчүгүбүздү көтөрүп коелучу. 5-10 миң сом берсе, митинг кылып, мында президентибизди айдаганды даярбыз да. Өлүмдөн да коркпойчу. Журт башчы кандай болсо дагы анга баш ийиш керек дейт шариатта. Журт башчыбызга дагы иман берсин, ынсап берсин, бар жок бийликтегилерге. Кудайым Алладан коркула, бийликтегилер. Бул дүйнө жалган дүйнө. Кудайым наказать этип коет баарыңаргачы. Көзүңөрдү ачкыла так что. Бардык кыргызга ассаламу алейкум, бүткүл мусулмандарга ушу ыйык Рамазан айында тынчтык, амандык, ушу ыйык күндө Аллах таалам Кыргызстаныбызга жакшы ийгилик, жакшы утуктарды берсинчи. Алладан ушундай ыйык Рамазан айында Алладан дуа кылайлы. Бизде алхамдулилля ушундай Чубак ажы, Абдышүкүр, Бактияр дамла, бизде ушундай илимдүү адамдар бар. Бул дүйнө өзү ушундай жакшы адамдар бар үчүн бар да. Бүт 120 депутатка окшогон адамдар болгондо уже бул дүйнө жок болду эле. Аллах алам. Барыңарга ассаламу алейкум. Ойгонойлу кыргыздар. Жапикеевке окшогон адамдарды колдойлу, баарыбыз колдойлу. Раз ушундай башыны тигип, айтып, чыгып, элим деп, жерим деп күйүп атабы, анга каяктагыны шорулдатып ичесиң, дүң чегесиң дебестен, давайте ушундай кыргыз деп күйүп аткандан кийин ушуга окшогон адамдар колдойлу. Ассаламу алейкум баарыңарга.